Кожомкул айылындагы үйлөрдүн биринде чыккан өрт 6 үй бүлөнү үйсүз калтырды. Алардын арасында 5 баланы жалгыз тарбиялап жаткан Нурила айым да бар. Эптеп акча топтоп алган үйүм 2 саатта күлгө айланды. Балдарым уктап жатып өрттү сезишпептир. Кошунам аларды алып чыгыптыр. Кошунам болбогондо балдарым деле түтүнгө ууланып калмак экен. Айлам кетип эмне кылаарымды билбей отурам. Акыркы үмүтүм кыргыз элимде, дейт Нурила айым. Мечиттен суу набирать эткенче дагы 25 мүнөт өттү. Ошо Жардам берген кишим жок. 30 миңге алганбыз, 30 миңден бүт акчада. Эчтекеси калбаган. 2 саат ичинде күл түшүп калды. Калган үйүбүз ушул болчу. Былтыр жаңы алып, өзүбүзчө турмуш куруп, ошодон дальше чоңоёк дегенбиз. Ушундай болуп калды. 28 февраль күнү кечки саат 8 чамасында Кожомкул айылында жайгашкан үйлөрдүн биринде өрт чыгып, 6 үй бүлө үйсүз калган. Деги эле ошол тилсиз жоонун келип чыгуу себептерин алдыңкы мүнөттөрдө биле аласыздар.